Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин саясий эрки жана достук мамилелеринин аркасында эки өлкө ортосундагы байланыштар жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгү белгилениүүдө. Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлери катышкан мамлекеттик жана жеке ишкердиктин көйгөйлөрү жана аны өнүктүрүүгө багытталган иш-чара өттү. Анда эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташуулары пландары сүйлөшүлдү. Ahırgi yıllarda Özbekistan ve Kırgızistan ortasındaki Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы алакалар соода-саттык, маданий, туризм жаатында бир топ жакшы жыйынтыктар бар. Максатыбыз жаш ишкерлер арасындагы кызматташууну чыңдоо жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачуу. Мен баса белгилеп айтып коюшум керек. Эки өлкөнүн кызматташуусу ар тараптан өсүп, өз жыйынтыктарын берүүдө. forumunu ötküzecek. Özünüz görüp güvahı bolganingizde köplep Иш-чарада эки мамлекеттин лидерлеринин ыраттуу аракеттеринин натыйжасы болуп, эки элдин жакындоосуна, аймактар аралык байланыштардын жанданышына жана жалпы элдин бакубат жашоосуна түздөн-түз оң таасир тийгизүүдө дешти. Жаш ишкерлер ар тараптан кызматташууну улантуу зарылдыгын билдиришти. Umuman mana shu globalizatsiya davrida o'zaro hamkorliklar Глобализация доорунда ушундай жаш ишкерлер арасында бизнес көргөзмөлөрдүн өтүүсү эки мамлекеттин ортосундагы мамилелердин бекемделишине шарт түзөт. Дипломатиялык мамилелер өнүгөт. Мен ойлойм, ушул көргөзмөдө билим берүү, өндүрүш, медиа жана башка тармактын өкүлдөрү активдүү катышты. Бул форум көргөзмөнүн алгачкы жыйынтыктары чыгууда. Бир ишкер $500,000 инвестициялык келишимге кол коюуга сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Форумда бир күндүн ичинде мындай келишимге сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү өтө кыйын. Бул үчүн 3 айлап же 1 жылдан кийин келишим түзүлөт. Алдыда ишке аша турган бул долбоорду жүргүзүүгө Ош мэриясы да жардам берет. Бул жакшы көрсөткүч деп эсептеймин. Кыргызстанда Ош мэриясы tomonidan har qanday qo'llab-quvvatlovlar bo'ldi. Иш-чарада тараптар эки өлкөнүн аймактар ортосундагы достук жана өнөктөштүктү мындан арыда чыңдоого даяр экендиктерин билдиришти. Өзбекстандын бизнес өкүлдөрү менен Ош шаарындагы жеке ишкерлер жолугушуп пикир алмашуу болду. O'zi Profi universitetining bir qancha hamkor Биздин окуу жайдын бир канча мамлекеттер менен кызматташуу багытында келишимдери бар. Бирок Кыргызстандын анын ичинде Ош шаары менен келишим түзүлгөн эмес. Андыктан биз ушул жаатта кызматташууну ишке ашырабыз деп турабыз. Көргөзмөнүн аталышындай жаңы мүмкүнчүлүктөр жүзөгө ашырып, кызматташууларды кеңейтүүнү көздөп турабыз. ko'rgazmaning o'zi qarasangiz birinchisi network. Ya'ni muhimi bizga network qilish. Форумда эки тараптуу кызматташуу туурасында сөз болду. Ош шаарына келген делегация шаардагы бир катар өндүрүш ишканаларына, окуу жайларына барып, ишкерлер ортосунда келишимдер түзүлөт. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.